Биринчи бет ачары болду ушул аккайыңдын. Эл кабыл алган эмес муну. Билбегениңди билип, билгениңди үйрөтүп, мугалимдик иш менен алекмин. Сахнадагы жаштыкты жакшы көрөт. Мен барып сизден сабак окусам. Келиңиз. Эң биринчи сөзгө таасирленем. Эр күн ошондо келет. Эмнесин айтасыз? Өзүмдүн апам деле ошо пандемиядан, коронавирустан кетти. Кош келдиңиз биздин. Саламатсыңарбы? Чоң кубанычтамын. Эл билген Жамиля Муратова бүгүн эмне иш кылып жатат деген суроо кызыктырып атат мени биринчи. Баягы эле музыканын тегерегиндеги иш. Билбегениңди билип, билгениңди үйрөтүп, ошентип мугалимдик иш менен өзүмдүн жеке вокалдык окуу студиямды ачып алып, ошол менен алекмин. Гүлсанат, сиздин вокалдык студияңыздын аты канча болду иштеп баштаганы, ал эмне, кимдерди окутат, кандай багытта билим бересиз, максаты эмне? Ар бир чыгармачылык негизи эле музыкага үйрөтүү система бул сахнага билимдүү музыканттарды даярдоо. Музыка багытында, музыка жанрында ар түрлүү окуулар бар да. Фольклордук аспаптарды, классикалык, европалык аспаптарды үйрөнүү, вокал, дагы да көптөгөн дисциплиналар бар. Ошонун арасында эң жашы деп айтсам, бул эстрадалык вокал. 90-чу жылдардан баштаппы, эгемендиктен кийин бул багыт, бул жанр түптөлүп, же баягы мурунку ырчылардын негизинде түптөлүп андан ары өсүүгө тушар болду. Ошон үчүн мага да бул нерсе кызык болду дагы. Ошол канча болду деп атасыз? Ушу Гүлсанат иштеп баштаган. Гүлсанат мектебим аз эле болду, 6-чы эле жыл болду. Сиз жаштар деле эмес, мындай улуу мундагыларды да окутат экен, музыкага үндү тарбиялайт экен, авазын таптайт экен дегенди угуп калдым эле. Ошон чынбы, ал кантип катып калган добушту? Жок, катып калбайт добушту. Добуш өзү баягы физиология жагынан албетте өзгөрөт. Жаш кезектегидей эмес, менин деле үнүм. Жаш кезекте башкача ачылам, азыр башкача. Анткени ал деген физиологиянын өзгөрүшү менен келет. Бирок ар жакта музыкалык слуху бар болсо, ырга сүйүүсү болсо, бир кандайдыр бир музыкага болгон сезимталдыгы көрүнүп турат, оозун ачканда эле билинет да мен үчүн. Ошондой нерсеси бар адамдар келсе, кабыл алам. Мисалы, канча жашка чейинкилер келип атат ишин практикаңызда? Азыр 80 жаштагы эже бар. Ошондойбу? Келип, өзү жаш кезегинде көптөгөн студенческая весна деп, Алато жазы деп, көптөгөн фестивалдар өтчү эле студенттер үчүн. Азыр деле ушу мен билишимче бир 5-6 жыл пандемияга чейин го дейм. Ошол фестивалдар болуп келген экен, азыр токтоп калыптыр тилекке каршы. Аны токтотпош керек. Музыкага жакын, бийик тоолорго, космоска жакын калыппыз. Анын таасири жөн койбойт адамды, таланттуу калыппыз. А бирок кандайдыр бир турмуштун себептери менен, объективдүү себептерби, же башка себептер менен атайын музыкага багыт албаган же билим албай калган, бирок өмүр бою өксүп калган адамдар, кыздар, балдар келет. Кандайдыр себептер менен ата-энелери тыюу салып койгон, жок сен артист болбойсуң деп, балким артисттердин жүрүш турушу начар дегендер да көп абдан. Ошон үчүн жалпы теориядан билимди өзүм берем. Элементарная теория музыки дейт. Вокал менен кошо бир сааттарды алып ошол теорияны берем дагы. Көбүрөөк басымды вокалдык баягы авазын таптап, тил жагынан тыюу салбайм. Анткени тилибизди кандай тил болбосун, кандай ыр болбосун, кандай тилдүү ыр болбосун, тилди жаткырыш керек. Демек, мен барып сизден сабак окусам. Келиңиз.
Келиңиз бурун келиңиз. Рахмат. Эми сизди композитор катары, ырчы катары көпчүлүк тааныйт да, көрүүчүлөр сиздин көрмандарыңыз толтура айыл арасында дегендей. Анан өзүңүз мен түшүнгөнүмө караганда композиторлук, ырчылык кесипти артка таштап, сиз азыр музыкалык педагог катары өзүңүздү алып таштаган жокмун. Анткени бул мүмкүн эмес. Концерттик сахнадагы жаштыкты жакшы көрөт. Эми ошону менен бирге таптакыр эле сахнаны ташташта болбойт. Анткени бул менин негизги жалпы эмгегимдин бир форматы да. Албетте билгенимди балдарга, жаштарга үйрөтүп, ошолор менен кошо кандайдыр бир проекттерди атай жаратып чыгам. Болду, калган убактын баары тең чыгармачылык, музыка жазам. Ырчылык, ыр гана эмес, инструменталдык да чыгармаларды жазам. Канчалык деңгээлде композиторлук кесибиңиздейбиз, өнөрүңүз өзүңүздүн ички талабыңызга төп келди, канчалык канагаттандыңыз буга чейинки өзүңүз ишиңизге? Бул өнөргө канагаттана албайт экенсиң да. Анткени бул эргүү деген ээрчити биле турат да. Улам-улам жаңыланууну эңсеген жаным шылып бир музыканын жаңы кайрыктарын издеп, эргүүмдү күтүп алып, ал деле мен мына келдим, келем, эмгектен деп деле айтпайт экен. Өзү каалаган убакытта келет, түнбү, күнбү дегендей. Кээ бирде болот, азыр отуруп, инструментке отуруп, азыр мен ыр жазып жиберишим мүмкүн, дешим мүмкүн жаман оюмдачы. Анан жакшы кайрыктар келбей коет. Жөн эле туруп жаап коем дагы. Фортепианода көбүнчө. Мен өзүм пианистмин. 6 жашыман музыкалык мектепке барып, Шубин атындагы. Ошол жерден билим алып, 11 жыл фортепианоны өздөштүрүү пианист болуп окудум. Андан кийин дагы бир музыкалык кесиптерди, багыттарды үйрөнөйүн деп, биздин искусство институтуна, вокал оркестрлик факультетине өтүп, ал жерден хор дирижерлоону окуп, бул да мен үчүн жаңы нерсе болду. Вокалдыктагы кесипти тандап, кесип эмес, окууну тандап, аны дагы окуганга аракеттендим. Эми ошонун баардыгы тең түбү келип туруп бүгүнкү күнгө алып келди. Ушуну менен бирге мен баардыгын билем деп деле айта албайм, эми заман көрсөтөт да. Канча мүнөт болсо дагы, канча убакыт болсо дагы ушул эле музыканын аркасынан жүрө берем го деп ойлойм. Негизи маданият ишмерлери, анын үстүнө музыка, өнөр деген адамдар да, булар коомдо үлгү деп эсептелет да. Анан сиз жана айтып атпайсызбы, туура багыт бериш тагым элетибиз, туура тарбия беришибиз керек деп. Бул туура багыт жеке эле музыкага үйрөтпөй, бул маданиятка дагы үйрөтүү да, бул сахнада кандай алып жүрөт өзүн, коомдо өзүн кандай алып жүрүш керек. Бул жагынан алганда канчалык деңгээлде ошо музыкалык педагогдордун ошо талаптары аткарылып атат, канчалык деңгээлде каалоо реалдуулукка шайкеш келип атат? Негизи эле жалпы жаштар бүт бардыгы маданияттуу деп айта албайбыз да. Бирок ошол багытта өз ишибизди, максаттарыбызды улай берсек, коом үчүн жаман болбойт деп ойлойм. Албетте коомдо өзүн алып жүрүш, кыялар кандай да. Бирөө чыга калат, мен укмушмун деп мынтип учуп баратканда акырындап сөз менен ордуна коюп, эмгектен эле дейбиз. Эмгектен эле, анткени мына жери болбой атат, могу жери болуп атат. Бир гана өзүңдүн эмгегиң менен жетесиң бир нерсеге. Мен сага берде эртеден кечке чейин какшап бир нерселерди айтып отурган, кабыл албай калышың мүмкүн. Ким билет? Бирок педагогдун максаты ошо таланттуу балабы, жашпы көрүп атасыңбы, ары жагындагы дээрин бери көздөй алып чыгып, анан музыкага растап, билим берүүгө растап, мен мисалы үчүн ошондой көз карашта сабак берем да. Анан сиз мисалы композиторлук, ырчылык өнөрүмдү эч жака жылдырган жокмун, мен жадымда деп атпайсызбы? Мындай концерт бере элексизби? Концерттик программаны коюш азыркы заманда техниканын өнүгүүсү болуп атат. Соц тармактар көп болуп атат. Глобализация болуп атат дүйнө жүзүндө. Ошонун шаары менен
1000 кишиге берген концертиңди андан көрө миллион адам көрсө жакшы деп съемкага тарттырганга аракет кылам. Ушул нерсени койду. Интернет аркылуу. Демек, кызыктар эмессиз мындай концерт. Анчалык кызыктар эмесмин. Коем концерт бир 5-6 жылда бир коюшум мүмкүн. Бирок мен үчүн ал максат эмес. Анткени анын дагы ар жакта жаткан сырлары толтура. Музыка, жазуу өнөрү сиз башынан эле ушул багыт алган мындай өнөр болуп калдыбы? Бала кезимден эле жазчумун, бирок жалпы элге чыгарчу эмесмин. Болгон угармандарым, сынчыларым ата-энем эле. Анткени алар музыканттар. Өмүр бою иштешти филармонияда. Үйдөн кыргыз адабиятына басым кылчу ата-энебиз. Анткени мен өзүмдүн чоң атам журналист. О замандардагы жазуучу, көп чет өлкөлүк жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилге которуп, Жумакан Муратов деген журналист чоң атам бар болчу, бирок дүйнөдөн эрте кайтып кетти. Балким ошонун таасириби, албетте таасири болот. Генетика деген мындай жоголбойт экен да. Адабиятка кызыктым. Анан көп кыргыз акындарынын ырын окуй баштадым. Эң биринчи китеп бул Турар Кожомбердиевдин От өчпөгөн коломто деген китеби туш келип калды. Китепти баракта отуруп Айлуу түндө деген чыгармасына мындай жактырып окудум. Дароо эле оон чыкты. Мен композиторлук чыгармачылыгымда эң биринчи сөзгө таасирленем. Эргим ошондо келет. Эми билдим точно. Ошол жерде отуруп, ушул жерден отуруп, карабайсызбы, Эврика болуп атпайбы? Канча оон чыгардыңыз ошондо? Эсебин билесизби? Бир 300га жакындап калды. 300га жакындап калды. Тети башынан бери. 300га жакындап калыптыр. Анын арасында балдар үчүн арналган ырлар, чоң ырчыларга арналган ырлар, өзүм ырдаган ырлар, ырдалбай калган, жазылып ырдалбай калгандар дагы чыгармалар бар экен. Эми анын баарын бирден терип, өзүм ырдаган, өзүм ырдап, калганын жакшы ырчыларга сунуш кылып, ошентип эле көрсөм болот, бирок анын аркасынан жанталашпайм. Эмгектин, музыкалык иштин баары эле даңазалуу болуп кетпейт, бул табигый нерсе го. Ошолордун ичинен эми сизди даңазалуу кылган бир 10 чакты ырго. Алардын ичинде албетте Аккайын. Аккайын. Анан Айлуу түндө көптөгөн ырлар жаралып чыкты. Жалгыз сага жаккым келди, жазга айланып баргым келет деп кийинчерээк. Мурун өчкөн махабат, каркыралар. Мисалы, баардын ичинен мага ушундай сезилет, ушул Аккайын өтө бир популярдуу болдугу деп анын сыры эмнеде? Болуп кетти да. Мен аны өзүм популярдуу болот деп эч ойлогон эмесмин. Анткени биринчи бул ырды жазып элге чыгарганымда эл кабыл алган эмес муну. Биринчи бул ырдын бет ачары Каракол шаарында болгон. Анда биз жашпыз. Шаарда Эрсай деген музыкалык топ бар эле. Анда аспапта ойногон бүт баягы жандуу мамиле кылып, жандуу ансамбль менен ойнойт элек. Фонограмма деген түшүнүк жок эле анда. Цифровой обработка, санариптештирилген музыка жок эле анда. Акыл эсибизде ага жетчү эмес, аранжировка деген жок. Ошо музыканттар менен иштеп, ошентип бир гастроль деп чыктык да. Бизди жетектеген бир Лев Советов деген адам бар эле. 90-чы жылдары. Ошентип Караколго жетип, Караколдун драма театрында биринчи бет ачары болду ушул Аккайыңдын. Анан отурган эл сейрек эле мынтип эле кол чаап койду да бүттү. Ой, анан өзүмдүн ырдап бүтүп сахнадан чыгып кетип деги гримеркага келип алып ыйлаганымды айт. Ушу мен ыраазымын да. Биздин КТР телевиденияда, музыкалык редакцияларда иштеген байке эжелер мен ушу элге чыгармамды жайылтып берген эң башатында турган эжелер. Байма Стенова эже, Раматылык Жылдыз Токтосунова режиссер, Жамиля Маматова, Зулумбек Нурбаев, Эсенбек Мадамбеков деген, Айнур Алдашева, Елизавета Абдина деген эжеке бар эле. Ошолордун бардыгы мага чоң таасир бериптир дагы. Баамдап
ырларымды. Анан съемкаларга чакырат. Биздин Сагын Ниязалиев эжекебиз жаш жаңы режиссер болуп иштеп, ошол адамдар чыгармаларымды кеңири коомго жайылтуу башаты ошолор менен байланыштуу. Пандемиянын убагында жана сиз айтып калбадыңызбы, ошондо бир ырчылар өзүнчө бир ырдап чыктыңыздар. Бул абдан чоң бир колдоо болду да, жалпы ушул ооруп турган элге сырколуп турган коомго да. Анткени биз деле ошол ырларыбыздычы кандай кыйынчылык менен жаздырдык. Анткени эмнесин айтасыз, өзүмдүн апам деле ошо пандемиядан, коронавирустан кетти. Эми колдон келген ишти аткарып койдук. Ошону жаздыруу түрүндө дагы ар бирөөбүз бирден чыгып, машина менен чыгып, студияга барып кайра келмей, маска тагылмай, жолдун баары блок. Эми аны менен бирге биз ушуну кылдык, кыйраттык дегенден алыспыз. Анткени мындан тышкары деле элге көрүнүп калган иштерден башка деле колубуздан келген жардамды адам катары деле бергенге үлгүрдүк. Менимче берген жардамыңды рекламалап, элге көрсөтүп, мен моуну кылдым, мына моуну кылып атабыз, жок эл билсин дегенден абдан алысмын. Туура эмес деп ойлойм. Биздин эмгегибиз ырдоо, элдин көңүлүн алыш, жарандардын көңүлүнө туура бир көңүл тамчы, музыка тамчы берүү бул биздин милдет. Сизге чоң рахмат.